Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү Кыргызстандын эли өз бийлигине нааразы болуп, маанайы сус болуп турган убагы. Анын себептеринин бири 30 жылдан берки бийликтин традициясында, бийликтин салтында, бийликтин мунарасында жаман адат, жаман салттын орноп калгандыгында. Ал ачкөздүк, эки жүздүүлүк, тойбостук жана клан болуп ыркырашмай. Биз ошол системаны 30 жылдан бери сындыра албай келатабыз. Ал нерсеге менин дагы кандайдыр бир деңгээлдеги жоопкерчилигим бар. Мен ал жоопкерчиликтен кача албайм. Ошол системаны, ошол адатты, ошол салтты сындыра албагандыгыма мен өкүнөм жана ал күнөөмдү мойнума алам. Бизде бүгүн бакубат жашоо, телегей тегиз эл, таза бийлик, аруу тилек деген элдин улуу тилектери ишке ашпай келатат. Бүгүн бизге аба менен суудай ошол жаман адаттарды сындырыш үчүн таза муун, жаңыча ойлонгон заманбап деңгээлдеги жаштар керек. Бизде бүгүн кан алмашып элита тазарыш керек. Биз Бир Бол партиясы 98% жаш, жаратман, күчтүү, ар биринин өз профессиясындагы лидерлер менен келатабыз. Биздин улуу максат жана мен жогоруда айткан жаман адаттарды сындырууга, жакшы салт орнотууга, жакшы саясий маданият, саясий жүрүм-турумду калыптандыруу үчүн биздин аракеттерибиз болот. Ага биздин духубуз, эркибиз, билимибиз, эң негизгиси күчүбүз жетет. Биздин башкы лозунг бул биз даярбыз. Биз жоопкерчиликти өз мойнубузга алууга даярбыз. Биз кетирилген кемчиликтерди, каталарды оңдоого даярбыз. Биз жаңыланууга, тазарууга даярбыз. Рахмат. Биз акыретте жооп берүүгө дагы даярбыз. Рахмат.